Асендей сұлу қыз бар. Күндізі чырақ мен табылбайды. Нарындық Жеңишбек баткендик кызга сүйүүсүн арнап, аскердик милдетин өтөп бүткөндөн кийин турмуш курушмак. Тажик аскерлеринин кол салуусунда мекенин коргоп жатып, баатырларча курман болуп калат. Бул окуяны жергиликтүү жазуучу Аскар Ражабалиев кыска убакытта кагазга түшүрүп, сахнага алып чыкты. Жигит жумгалдык болсо, кыз баткендик экөө сүйүшүп, анан жигит каза болгондон кийин анын энесине ата-энелердин макулдугу менен турмушка чыгат да. Бұл жерде біздің еліміздің биримдеген ынтымағын бекемдөө, елдік қағда салттың ыйыктыгы, ата-бабалардын қағда салттарын улантуу, кыскасы еліміздің биримдиги, анан жоокерлерибиздин эрдиги. Жеңишбектин ролун жараткан Шумкарбек Абилов жоокердин өзүн көрбөсө да мекенди коргоодо Чолпонбай Түлебердиев да эрдик көрсөткөнүн, чыныгы мекенчил экенин сезип жатам дейт. Анын образын көрүүчүгө өзүндөй кылып жеткирүү чоң жоопкерчилик жана сыймык болгонун айтат. Мурдагы замандын Чолпонбай Түлебердиев десек жаңылышпайбыз. Мурда Чолпонбай Түлебердиев атабыз кандай баатырларча курман болсо, ошодон эч кандай айырмасы жок. Эми чоң роль, чоң жоопкерчилик мага жүктөлдү. Албетте баягы биз ошол биздин жоокерлердей болуп курал кармап алып чек арада жүрбөсөк дагы, бирок сахнада ойноп атканда ушундай бир башкача сезимдер болот. Атасы айтып атпайбы? Мейли балам, эр жигит элчетине сөз айтылбай калды. Спектакльди койгон режиссер Райымкул Мураталиев мекенчил уулун жоготкон энелердин эрдиги жана кайраттуулугу көмүскөдө калып жатканын да сахна аркылуу жеткирүү болду дейт. Ата мекенди коргоодо, ага татыктуу уулду тарбиялап өстүрүүдө эненин да салымы чоң. Милдетин өтөп жатып баласы каза болуп калса, ага да энелер чыдап келишкенин айтат. Кыргыз элинин күчтүү экенин, кайраттуу экенин, кайратман экенин, баатыр эл экенин, алардын ичинде дагы биздин энелердин өмүр бою мисалга энелердин эмгеги анча билинип билинбей келет, энелер өтө кайраткер келет, өтө күчтүү келет, бүт баарына чыдаган келет да. Мен бул жерде дагы бир нерсени көрсөткөм. Бұл ененің күштілігі, қырғыз болғанда дағы қырғыз енесінің күшті екені, белдүү, қайраттуу екенін көрсөттүк та. Жердің астында жатқан баласын сағынып илаған енеге оор болот та, чындыгында. Мен үчүн өтө оор болду. Мен муну үчүн бул ролду аткарып сахнага чыккандан кийин бир жума ушул ролдун аркасынан ыйлап жүрдүм, өзүм ыйлап, өзүм токтото албай. Эч бир эне ыйлабаса экен, эч бир энелер сыздабаса экен деп энелерге гана кайрылат элем. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан кыргыз тарап 63 жаранынан айрылган. Анын көпчүлүгү аскер кызматкерлери экени айтылган. Кыргыз-тажик чек арасынан такталбагандан курал колдонулган кагылышуулар чыгып, эки тараптан тең адам өмүрү кыйылган окуялар менен коштолууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.